Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт өчүрүү жана алдын алуу башкармалыгы кечээ 16 октябрда Бишкектеги Космопарк оюн-зоок борборунда пландан тышкаркы атайлаштырылган өрт тактикалык машыгуусун өткөрдү. Анын максаты ар кандай өрт кырсыктары катталган учурда имараттын ичиндеги жарандарды өз убагында эвакуациялоо жана тилсиз жоону дароо өчүрүүгө өздүк курамдын күч аракетин, даярдыгын текшерүү жана баалоо. Ошону менен бирге аталган оюн-зоок борборунун өрт өчүрүүгө жооптуу персоналынын иш жөндөмдөрүн текшерүү. Бул жерде куткаруу иши, тез жардам жана жол коопсуздугу боюнча азыркы убакта өзүбүзгө белгилүү болгондой өрт кырсыгы катталганда жол тыгындарына өрт өчүрүү техникаларын кеч келгендиги да болуп калышы мүмкүн. Ошол максатта биз өрт тактикалык машыгууну канчалык деңгээлде даяр өткөзүлөт жана ошону баалоо максатында. Бул оюн-зоок борборунун имараты чоң объектилерге кирип, элдин саны көп болот. Буга байланыштуу атайын өрт тактикалык планы боюнча 5 өрт өчүрүүчү техникасы, 1 авариялык куткаруу жана үгүт насаат ишин жүргүзүүчү 1 унаа тартылды. Мындан тышкары жол коопсуздугунан 2 экипаж, медициналык кызматтан 1 тез жардам унаасы жана өрт өчүрүүчү күчүр менен эсептен жалпы 38 куткаруучу чакырылды. Өрт тутанууда деген маалымат түшүрүлгөн замат имараттын ичиндеги 134 адам эвакуацияланып, 3-кабаттан түшө албай калган 2 жаран батут аркылуу түшүрүлдү. Бизге куткаруу кызматынан ошо баяндама түштү, ошо Космопарк эмеге өрт чыкты депчи. Бияка биз келип, ошо Космопарктын 3-кабатында 2 жараныбыз түшө албай калыптыр деп, ошону биз батут аркылуу эвакуациялоо иштерин жүргүзүп, аман алып калдык. Жыйынтыгында негизги өрт өчүрүү техникасы өз убагында келгени менен атайын багыттагы өрт өчүрүүчүлөр кармалып аз убакытка кечигип келишти. Буга жолдогу тоскоолдуктар себеп болду.